Президентке кайрылуу. Соттордун жазасын бериңиз. Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбековго Жалал Абад областынын Аксы районунун Кербен шаарынын Ленин көчөсүнүн номер 41-үйүнүн жашоочусу Абдымаликова Айнурадан кайрылуу. Менин сизге кайрылуумдун себеби төмөндөгүдөй. Сизди кыргыз элинин башчысы катары урматтап, шайлоочулардын конституциялык кепилдиктерин сактоочу гарант катары кайрыламын. Аксы райондук сотунда жүрүп жаткан сот жүрүшү боюнча билдирип коюуну максат кылдым. Себеби Кыргыз Республикасынын КЖКнын 304 статьясы 2 беренеси, 306 статьянын 1 беренеси, 304 статьянын 2 беренеси, 306 статьянын 1 беренеси менен айыпталган Аксы райондук билим берүү бөлүмүнүн мурдагы башчысы Зыябекова жана Кыргыз Республикасынын КЖКнын 189 статьянын 315 статьянын 1 беренеси, 189 статья менен айыпталган билим берүү бөлүмүнүн эсепчиси Усупбаевдин кылмыш ишин кароо сотто негизсиз жылдырылып, 6 жолу же башкача айтканда 03.05.2018 жыл, 04.05.2018 жыл, 11.05.2018 жыл, 23.05.2018 жыл, 25.05.18 жылга чейин жылып, соттолуучуларды бүгүнкү күнгө дейин коюлган айыбы боюнча сурабай, алардан күнөөңдү мойнуңа албайсың да деген сөз менен гана чектелип келе жатат. Сот ишинин создуктурууда ар кандай ишке тиешеси жок материалдар жана күбөлөр ишке тартылып, сотто калыстык пикир жоголуп, мамлекеттин мүлкүнө кол салган адамдардын ишин жеңилдетүү же актоо аракеттери жасалып жатканын даана байкалып жатат. Бул соттук көрүнүштөр менен мен жогорудагы айыпкерлердин коррупциялык иш-аракеттери толук ашкереленип жаза аларына ынанбай калдым.